на сегодняшний день. И у меня большая просьба к аппарату. Рассылайте, пожалуйста, всех законопроектов. У меня большая просьба к аппарату. Надо переходить на цифровой формат. Азыр жогорку кеңештин бардык комитеттеринин жыйынында шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кароо боюнча маселеде карама каршы пикирлер жаралды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин жетекчиси Канатбек Керезбеков ошол жетиштүү депутаттар жок экен, форум жок экенин айтып, жыйынды ачкан жок. Ал эми Алтынбек Сулайманов депутаттардын ортосунда чыккан талаш талкуу мамлекеттик резиденциядагы бир бөлмөлөрдүн биринде уланып жатат. Бул жакта Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен жана жогорку кеңештин депутаты ал жактан өз алдынча Жанат Мамытов дагы. Сиздерге да узунуп жатса керек. Кыйтырышкан, талашкан үндөрү бул эшиктин сыртына чейин угулууда. Депутаттарды тартып кеткенин үчүн мушташып жатканы байкалып, биз азыр эшик ачылганда бири-бирин жулкулдатып жатканын көрөбүз. Камера иштеп атат.
Өзүңүздөр көргөндөй Кет. Şurada. Birazdan biz Altınbeş Suleymanov, Kanat Керезбек менен Мүдүрен. Канатбек Исаев жогорку кеңештин жаңы төрагасы мушташып жатат. Бузакта. Hiç kuştaş bulmadı. Өзүңүздөр көргөндөй Hazır Kayradan. Бұл башқа мәселе бойынша қол қойды. Ал мәселе жауап Бұл эмне деп чечилдиңиздер? Кандай чечимге? Көрім болбай қалды. Ертең чогулаштар качан? Ертең жиналабыз, билбейм, мен руководство айтат. Ертең жиналсак керек. Көрім депутаттардың жарым кетіп қалғанынан көрім болбай қалды. Мушташып кетишиңиздерге эмне себеп болду? Мушташқан жоқпыз. Айтыштық деп. Көрдүк го. Айтыштық, мушташқан жоқ. Ким менен ким мушташты? Ати бөлмөнүн ичинде эмне болду? Бөлменің ішінде неге созып атасыңар, өткөзүп койсок болот эле го. Бул коомчулуктун, партиялардын, элдин бүтүп аткан маселе болчу негизги. Ошого кайдыгер карабай бүтүрүп койсок болот эле деген ичара мындай бири-бирибизге түшүндүрүү болду. Ошол эле. Негизи өткөрүп койгон мыйзам жол берет беле? Мыйзам жол берет болчу. Жол берип, депутаттар кетип калды эми. Не кылайын эми? Мен өзүм үчүн эмес, ушу жалпы жаш партиялар келсин. Эркин конкуренция болсун. Жанагы өзүнө бийлик өзүнө тарткан жанагы бүт тоскоолдуктарды алып коелу деген үч эле маселе негизги. Бул маселе порогду азайтуу, 5 миллион оор болуп атпайбы көп партияларга. Залогду 1 миллионго түшүрөлү, 7% 3%ке түшүрөлү, анан форма 2-ни жок кылайлы. Ушул 3 маселени коюп өткөзүп шайлоо качан болот эле? Айтылып элек өткөзүп коеюн деген маселени көтөрсөм депутаттар колдободу, эмне кылайын эми?